ОШМУнун Кыргыз-Кытай факультетинде эл аралык Кытай тили күнү белгиленип жатат. Алгач эле студенттер тарабынан Кытай элинин маданиятын чагылдырган чакан концерттик программа ыр бийлер тартууланды. Кытай тили бул дүйнөлүк маанидеги тил экендигин, Кытай тили бул жөнөкөй эле сүйлөшүү үчүн каражат эмес. Бул Кытай тилин билүү, бул адабиятты, маданиятты, тарыхты, салт сананы билүү дегендик мына ошолор боюнча айтылды. Жалпы эле эми бул Кытай тилинде бүгүнкү күндө 1 миллиард 300 миллиондон ашык адамдар ушул Кытай тилинде сүйлөшөт да. Буга чейин студенттер арасында Кыргыз-Кытай достугун чагылдырган сүрөт көргөзмөсүнө сынак жарыяланган. Көргөзмөгө Ош технологиялык университетинин студенттери да катышып, өз эмгектерин коюшту. Бул Конфуций институтунун биздин Ош технологиялык университетинде Конфуций канасы бар. Ал Конфуций канасы бир канча Конфуций канасында иштеп жаткан Кытайдан келген ыктыярчылар бир канча адистерде бизде экинчи чет тили катары сабактарды беришет. Кытай цивилизациясын, Кытай маданиятын окутуп үйрөтүшөт. Эл аралык Кытай тили күнү Бириккен Улуттар уюму тарабынан 2010-жылы белгиленген. Бул майрам Кыргызстанда Кытай тили менен байланышкан бардык мекеме ишканаларда өткөрүлүп келет. Ал эми уламыштар боюнча бул дата мындайча чечмеленип жүрөт. Эмне үчүн 15 апрель деген суроо болушу мүмкүн. Кытайда Занзы деген иероглифтердин негиздөөчүсү бар. Ошо уламыштарга таяна турган болсок, 15 апрель күнү иероглифтерди негиздеп бүткөн деген уламыштар бар да. Ошого таянып, ондагы ошол Занзен урматына 15 апрель күнү эл аралык Кытай тили күнү деп белгилеп башташкан. Иш-чарага Кыргыз-Кытай факультетинин окутуучулары, студенттер, Кытайдан келген коноктор жана Ош шаарындагы университеттердин өкүлдөрү катышты. Эл аралык Кытай тили күнү жыл сайын өткөрүлөт. Саамалык Кытай тилин, маданиятын жайылтуу жана даңазалоо максатын көздөйт. Элина Майрамбек кызы, Равшан Каримов, ОШМУ жаңылыктары.